إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. Бүткүл аламдардын Роббиси, бүткүл аламдарды жараткан, бүткүл аламды башкарып турган Аллах субхана ва таалама чексиз мактоолор. Пайгамбары, пайгамбарлардын мөрү, пайгамбарлардын имамы, Аллах тааламдын эң сүйүктүү кулу, сиздин, биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллах тааламдын салават саламдары болсун. Бир туугандар, кечеги сабагыбызда сиз менен биз тозоктун сыпаты жөнүндө аят жана хадистерге токтолгон элек. Бүгүн ошол тозокко кире турган себептер жөнүндө токтолобуз. Аллах субхана ва таалам өзүнүн китебинде жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн берекелүү хадистеринде тозокту сыпаттады жана тозокко кирүүчү себептерди да айтып берди. Бул да болсо сиз менен бизди ошол тозок амалдарынан алыс болуп, аруу болуп, тозоктон өзүбүздү сактап, бейишке кирүүбүз үчүн Аллах таалам ушундай ырайым кылды. Эми ушул себептер эки түрдүү болот. Адам баласыны түбөлүктүү тозокто алып калган себептер бар, жана адам баласыны түбөлүктүү болбосо дагы бирок тозокко алып кире турган себептер болуп экиге бөлүнөт. Биринчиси имандан чыгарып, ислам дининен чыгарып, куфурга киргизет да, ошол менен түбөлүктүү тозокко алып кирип кетет. Ал эми экинчиси болсо, бул исламдан чыгарбайт, мусулман бойдон калат, бирок тозокко кирүүгө татыктуу болуп калат. Кандайдыр бир убакыт тозокто азапталат, бирок Аллах таалам кийин аны өзүнүн ырайымы менен бейишке киргизет. Эми биринчисинен баштай турган болсок, биринчи себептердин эң биринчисинде саптын алдында албетте аш-ширку биллахи, Аллах таалама ширк кошуу болуп эсептелет. Аллах таалама ширк кылуу бул тозокто түбөлүк калып калуунун эң чоң себептеринин бирөөсү, бир туугандар. Аллах субхана ва таалама шерик кошуу деген Аллах тааламдын рубубиятына болобу, Аллах тааламдын улухиятына болобу, Аллах тааламдын сым-сыпатына болобу, Аллах таалама шерик кошкон болсо, ал адам түбөлүктүү тозокту өзүнө даярдап алат. Караңыз, бунун мисалы Аллах субхана ва тааламдан бөлөк сыйынууга татыктуу зат бар деп ошол нерсеге сыйынган болсо, же Аллах таалама кошуп башка нерсеге сыйынган болсо, же Аллах тааламдан бөлөк жаратуучу, башкаруучу, рызык берүүчү бар деп иман келтирген болсо, же болбосо Аллах тааламээлик кылган сыпаттарга махлукаттардын кебирлери eelik кылат деп ошону Кудай туткан болсо, булардын бардыгы мушрик болот дагы. Аллах субхана ва таалам буларды түбөлүктүү тозокто калуусу жөнүндө баяндап мындай деп айтты: иннаху ман юшрик биллахи факад харрамаллаху алейхи аль-джанната ва ма'ваху нар ва ма лиз-залимина мин ансор. Чындыгында Аллахка шерик кошкон адамдарга Аллах субхана ва таалам бейишти эмне кылды? Арам кылды дейт. Ва ма'ваху нар, алардын барар жери тозок, ва ма лиз-залимина мин ансор. Залымдардын эч кандай жардамчысы болбойт деди. Акыйкатта бир туугандар, Аллах таалама шерик кошкон адамдан өткөн залым адамдын өзү барбы? Лукман Хаким өзүнүн баласына насаат кылып, инна ширка ла зулмун азим деди. Ширк бул эң чоң зулум деди. Ширк бул зулумдардын зулуму болуп эсептелет. Себеби бир туугандар, бул адам баласынын Роббисине хаккысына келтирген зулум болуп эсептелет. Ошондуктан эң чоң зулум болуп, Аллах субхана ва таалам бул зулумду түбөлүктүү тозок менен эмне азаптоосу жөнүндө Куранда бир канча аятта баяндады. Экинчи, тозокко алып кирип түбөлүктүү алып кала турган себептердин экинчиси Аллах таалама куфур келтирүү. Аллах таалама периштелерине, китептерине, пайгамбарларына, акырет күнүнө жана тагдырга капыр болуу. Ушул нерсе дагы адам баласыны түбөлүктүү тозокко алып кирет. Караңыз, бир туугандар, бул дегени Аллах таалама имандын 6 түркүгүнө баарына же болбосо кээ бирлерде жокко чыгаруу.
Жоқ, bunday nerse жоқ дештік менен ал адам динден шығады дағы, ал адам төлүктүү тозоктун ээси болуп калат. Аллах Таалам Куранда «Инналлазина якфуруна биллахи ва русулихи ва юридуна ан юфарриқу байна Аллахи ва русулихи яқулуна нуъмину би баъди ва накфуру би баъд ва юридуна ан яттахиду байна залика сабила». Чындыгында Аллахка капыр болгондор, Аллах жана анын элчиси пайгамбар экөөсүндөгү арал экөөнү ажыратууну каалайт дейт. Жана ушундай деп айтат дейт, биз ушул пайгамбар алып келген нерсенин кебирлерине иман келтиребиз, кебирлерине таштайбыз дейт. Аллах субханаху ва таала улайка хумул кафируна хаккабна, ушулар чыныгы капырлар деди. Ва атадна лил кафирина азаба мухина, капырларга каттуу азаптарды даярдап койдук дейт. Башка бир аятта Аллах субханаху ва таала инналлаха ла'анал кафирина ва адда лахум са'ира. Аллах таалам капырларды ланаттады, налат айтты капырларга. Ва капырларга налат айтып, аларга ушундай каттуу тозокту даярдап койду дейт. Халидина фиха абада. Ал капырлар тозокто түбөлүктүү калышат дейт. Бир туугандар, көрдүңүздөрбү? Ширк кылуудагы, куфурдагы адам баласына түбөлүктүү тозок алып калат. Ла яжидуна валия ва ла насира. Алар ал жерде ошол тозокто эч кандай жардамчы таппайт. Эч кандай куткаруучу дагы таппайт. Ал жерде алар каттуу азап чегишет, бирок ал жерде аларга эч кандай жардамчысы болбойт. Алар ушундай деп айтат дейт: Яума туқаллабу вужухум фин-нари, алардын бети ушундай жүзү тозокко карап сүйрөлгөндө, яқулуна я лайтана атаналлаха ва атанар расула. Эй аттиң, биз Аллахка жана пайгамбарына моюн сунсак кандай сонун болмок эле деп ушундай калптуу өкүнүшөт дейт. Ва қалу раббана инна атана садатана ва кубараана фадаллуна сабила. О Раббим, биз өзүбүздүн башчыларыбызды, өзүбүздүн ушундай жетекчи адамдарыбызды ээрчидик эле. Алар бизди адаштырып жиберди дейт. Күнөөнү ошолорго оодаргысы келет. Жана ушундай деп айтат дейт: Раббана атихим дайфайни минал азаби ва л'анхум л'анан кабира. О Аллахым, ошол бизди адаштырган адамды өзүң эки эсе бизден дагы эки эсе кылып эмне кылгын дейт, азаптагын дейт. Бир туугандар, көрдүңүздөрбү? Бул дүйнөдө өздөрүнүн кумир туткан адамдары, ошолорду ээрчиген эле, ошолорду бүт нерседе үлгү тутуп, ошолорду жол башчы кылып ээрчиген адамдарды кыямат күнү эмне дейт? Эки эсе азаптагын дейт. Андан кийин үчүнчү себеп, бир туугандар, тозокко түбөлүктүү алып кирип кете турган себептердин үчүнчүсү Аллах Таалам парз кылган буйруктарды, исламдын түркүктөрүнү жокко чыгаруу, инкар кылуу. Караңыз, Аллах субханаху ва таалам бир туугандар исламдын түркүктөрүнү баяндады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам исламдын 5 түркүгү бар экендигин айтып өттү. Эми ушул нерсени жокко чыгаруу, бардыгыны болобу, же болбосо ушулардын бирөөсүнү жокко чыгаруу, бул эмне? Адам баласынын түбөлүктүү тозокко алып калат. Жок, исламда намаз деген нерсе жок. Андай эч качан болгон эмес. Валиядан биллах, ушундай сөз айта турган болсо, ушул сөз дагы ал адамды эмне? Түбөлүктүү тозокко алып келип кетет. Себеби бул сөз, бир туугандар, куфур. Төртүнчү түбөлүктүү тозокко алып кирип кете турган амалдардын бирөөсү ал-истихзау биллах субханаху ва бидинихи ва расулихи саллаллаху алейхи вассалам. Аллах Тааламды шылдыңдоо, же Аллах Тааламдын динини шылдыңдоо, же Аллах Тааламдын элчиси пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды шылдыңдоо, бир туугандар, бул дагы адам баласыны түбөлүктүү тозокко алып кирип кетет. Аллах Таалам Куранда ушундай деп айтат: "Вала ин саалтахум ла якулунна иннама кунна нахуду ва налаб. Кул абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун. Ла та'тадиру кад кафартум бa'да иманикум." Эгерде алардан сурасаң, алар ушундай деп айтат дейт: "Жок, биз жөн эле койкусан эле, ойноп эле айтып койдук эле, тамашалап эле айтып койдук эле бул нерсени" деп айтат. Кул, айткын эй Мухаммад, абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун. Сиздер Аллахты, Аллах Тааламдын аятыны, Аллах Тааламдын элчисини шылдыңдайсыздарбы дейт. Ла та'тазиру, эми үзүр издебеңиздер. Код кафартум бада иманикум, сиздер иман келтиргенден кийин капыр болдуңуздар дейт. Бир туугандар, динди шылдыңдоо, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды шылдыңдоо, Аллах Тааламды шылдыңдоо, бардыгынын өкүмү
küfür bol eseptelet. Bu amal bir tuğandar adam balasını tölüktü tozok alıp gelip ketet. Bir tuğandar momun musulman adamda jürögündө uluk tutkan dini boluş gerek. Al hurmat, sый, al nerse hiç kaçan şıldыңданбаш gerek. Karаңыз bir tuğandar kapır өлkөлөрдө bir insanlar var, tarıhta alardın tarihini kurup bergen insanlar var. Oşol insandardı şıldыңдо alardın mıyzamında çoğun kılmış bolup esептелет. Эми элестетиңиз, сиз менен биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын шылдыңдо кандай болот? Андан дагы чоң эмеспи? Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сиз менен бизге бул дүйнө жана акырет бактылуулугун көрсөтпөдү беле? Аллах Taalamдын динин шылдыңдо бул Аллах Taalamдын өзүнүн шылдыңдо менен барабар. Аллах Taalamдын өзүнүн шылдыңдо бул Аллах Taalamды эмне? Роб азза ва жалла бүткүл ааламдардын падышасыны эч бир нерсеге тең келбеген Аллах субхана ва Taalamды бир мындайча айтканда кор тутуу болуп эсептелет. Ошондуктан бул нерсе шариятыбызда динден чыгарып жибере турган амал болуп эсептелет. Бешинчи адам баласына түбөлүктүү тозокко алып келе турган амалдардын бешинчиси бир туугандар саббуллаха таала Аллах Taalamды сөгүү же динини же пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сөгүү. Жогорудагы төртүнчүсү бир туугандар шылдыңдоо эле. Ал эми бунусу болсо сөгүү. Сөгүү ар түрдүү сөздөр менен болот бир туугандар. Аллах Taalamдын тагдырына наалат айтуу менен дагы болуп калат. Бир туугандар кээде өлгөн жерлерге барганда кошок айтканда угуп калабыз Аллах Taalamдын тагдырын наалаттап аткан адамдарды. Же болбосо жөн жашообузда дагы кандайдыр бир кыйынчылыкка учураган адамдарды Аллах Taalamды же Аллах Taalamдын динин сөккөндөрүн угуп калабыз. Бир туугандар бул амал адам баласын түбөлүктүү тозокко алып калат. Себеби Аллах жана анын элчисини шылдыңдоо бул динибизде күпүр амал болуп эсептелет. Шылдыңдоо жана сөгүү. Ал адам бул нерсени арам деп билеби, арам деп билбейби? Бир туугандар сөгүү бул эмне болуп эсептелет? Динден чыгарып жибере турган амал болуп эсептелет. Андан кийинки дагы бир амал адам баласыны түбөлүктүү тозокко алып кала турган амалдардын бирөөсү пайгамбарларды сөгүү. Бир туугандар пайгамбарларды, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сөгүү кандай динден чыгарып жибере турган амал болсо, пайгамбарларды сөгүү дагы куттум ошондой. Сиз менен биз бүт пайгамбарларды, христиандарга келген дагы, жөөттөргө келген пайгамбарларды дагы пайгамбар деп билебиз. Алар Аллах Taalamдын тарабынан жөнөтүлгөн элчи. Алар сиз менен биздин оозубуздан урмат сыйга татыктуу инсан. Демек алар эч качан сөгүүгө татыктуу болбош керек. Эгерде ошол пайгамбарларды сөгө турган болсо, бул адам динден чыгып кетет бир туугандар. Эми караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында жүргөн сахабаларды же пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялдарын сөгүүнүн өкүмү кандай болуп калат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында жүргөн сахабаларды жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялдарын сөгүү бул дагы бир туугандар динден чыгарып жибере турган амал. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялын сөгүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушундай эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сөккөн эле болуп эсептелет. Себеби Аллах субхана ва таалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялдарыны вазважуху уммахатукум, анын аялдары сиздердин энеңиздер деди. Мусулман адам энесин кантип сөгөт? Ошондой эле Аллах субхана ва таалам ал-хабисату лил-хабисин, таза эркектер таза аялдар үчүн, таза аялдар таза пакиз аялдар таза эркектер үчүн деди. Ыплас аялдар ыплас эркектер үчүн жана ыплас эркектер ыплас аялдар үчүн деди. Ал дегени Айшенебизди зынага, Айшенебизди бир туугандар зынага тухмат кылуу бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды зынага тухмат кылуу эле. Андан башка эч нерсе эмес. Себеби пакизаларга пакиза деди Аллах субхана ва таалам, ыпластарга ыплас деди. Айшенебизди ыплас десе, вал ядан биллах, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда ыплас болуп калат. Ошондуктан бир туугандар, сиз менен биз ушул нерседен өтө этият болушубуз керек. Себеби бир туугандар, ушундай жамааттар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында жүргөн сахабаларды сөккөн, ошол сөгүү ибадат деп билген жамааттар сиз менен биз жашаган диярларга кирип келет акырындан. Бир туугандар кирип келет десек адашып калабыз. Кирип келген эзелтен эле. Ошол себептен валиядан биллах Айшенебиздин ушундай сонун атыны биздин ушул жашаган жерлерде кимге иштетет? Фахиша, бузуку, сойкулук кылган аялдарга иштетет бир туугандар.
Көрдүңүздөрбү? Бүгүнкү күнгө чейин ушул нерсени Айша деген атты ушундай жаман ыплас адамдарга, сойку аялдарга иштеткен адамдар жок эмес. Бул да болсо ошолордун таасиринин астынан Айша энебизди зынага тухмат кылып, ошол зынакор аялдардын бардыгын Айша деп атап койгондуктан сиз менен биз дагы ошол нерседен таасирленип калганбыз. Бир туугандар, шиялардын кылган иши ушул. Шиялар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялдарыны зынага тухмат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялы Айша энебизди зынага тухмат кылат. Зына кылды деп айтат. Караңыз, бир туугандар, шиялардын арасынан ушундайлары бар, ажатканага кирип туруп Аллах Тааламдан Айша энебизге наалат сурагандар бар. Ажатканада, жөндөгү жерде эмес, ажатканада. Ошол нерсени ибадат деп билет. Бир туугандар, сиз менен биздин жүрөгүбүздө бекем ишеним болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай таза, пакиза инсан болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялдары да кудум ошондой таза, пакиза аялдар болгон. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына жүргөн сахабалар дагы бардыгы бул дүйнө бейиш менен сүйүнчүлөнгөн жана эмне бейиште иншаллах пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бирге болот деп иман келтиришибиз керек. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сөгүү куфур болгон сыяктуу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдындагы сахабалар, ошол сахабалардын дагы сабынын алдында Абу Бакр, Умар, Усманды, Али радhiyallahu анхуну сөгүү дагы бул эмне динден чыгарып жибере турган амал деп айтабыз. Бул дагы төлүктүү тозок алып калат бир туугандар. Андан кийинки түрү нифак. Нифак деген эмне? Мунафык деп коебуз го. Мунафыктык деген сыртынан амалы мененби же сөзү мененби өзүнү мусулман кылып көрсөтөт. Бирок акыйкаты куфур. Ал адамда эки жүзү бар. Сыртында бир жүзү бар, ичинде бир жүзү бар. Капырларды жолуктурганда бир маскасы бар, мусулмандарды жолуктурганда дагы бир маскасы бар. Ошондуктан сиз менен биз эки жүздүү деп коебуз аларды. Караңыз, булардын жүрөгү башка алам, сырткы келбети башка алам. Ушул амалдагы бир туугандар Аллах субхана ва таалам Куранда баяндады, эмне алар төлүктүү тозокто калуусуну. Караңыздар, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Кече биз айтып өттүк, тозокто даракат болот дедик. Ылдыйга түшүп бара берет. 7 даракат болот, бир тонар түшүп бара берет. Эмне деп ойлойсуз? Эң астында ким болот? Мунафиктар болот. Мына аят бир тонар Ниса сүрөсүнүн 145 аятында Аллах субхана ва таалам Innal munafiqina fid darkil asfali. Мунафиктар тозоктун эң түпкү тегинде болот. Ушунчалык алоолонгон, ушунчалык азабы каттуу болгон жерде мунафиктар болот. Субханаллах. Мунафиктар биз менен биздин сабыбызда намаз окубады беле? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артында туруп намаз окуду эле го. Кантип ошолор эң түпкү азапка татыктуу болуп калышы мүмкүн деген суроо пайда болушу мүмкүн. Бир туугандар, мунафиктар ислам үммөтүнө зыян келтиргендей, тарыхта эч бир үммөт ислам динине анчалык зыян келтирген эмес. Исламдын душмандары келетканда мусулмандар билип турган душман ким экенин, бирок мунафиктар өзүнүн ичинен чыгып келген үчүн, ла илаха иллаллах сөзүн айтып туруп, өздөрүнө ушундай зыян берген үчүн ал нерсе билинбей калгандыктан Аллах субхана ва таалам аларды Куранда ушунчалык деңгээлде баяндады, мусулмандар ошол мунафиктар ким экенин билип жүрүш үчүн. Ошолордон этият болуп, ошолордон абайлап жүрүш үчүн. Себеби мунафиктар сиз менен биздин арабызда, мумун мусулмандын коомчулугунда жашай берет. Ойлойсуз мусулман болсо керек деп. Бирок Аллах таалам алардын жүрөгүнө билген үчүн ушундай эмне баяндап койду. Жана ошолордун азабын Аллах субхана ва таалам өздөрүнүн кылган ишине жараша эң татыктуу азап менен азаптоосун айтып, эң астында болот деди. Бул дүйнөдө мусулмандардын арасында жүрүп, мусулмандарга ушунчалык чоң зыян жеткизгендей эле, тозокто дагы эң чоң зыянды ошолор тартышат. Мушриктерден дагы чоң зыян тартышат, бир туугандар. Аллах субхана ва таалам башка бир аятта мунафиктардын сыпаттарын баяндап берди. Бакара сүрөсүндө караңыз, "Ва минан нас ман якулу аманна биллахи ва бил яумил ахир ва ма хум бимуъминин." Адамдардын арасында ушундайлар бар, алар Аллахка жана акыретке иман келтирди дейт, бирок алар момун эмес дейт Аллах субхана ва таалам. Алар иман келтирген адамдар эмес дейт. "Ихадиун Аллах ва лазина аману ва ма яхтауна илля анфусахум ва ма яшурун." Алар Аллах тааламды алдашат дейт. Бирок алар өздөрү алданып жатканын, өздөрүнүн нафсларын алданып жатканын байкашпайт дейт. Фи кулубихим марад, алардын жүрөгүндө мараз бар. Оору бар жүрөгүндө. Кимдердин? Мунафиктардын жүрөгүндө оору бар бир туугандар. Фи кулубихим марад, Аллах субхана ва таалам
Fi kulubihim marad деп айтты. Жүрегінде оору бар. Фазадахумуллаху марада. Аллах Таалам алның оорусуна ан сайын эмне кылып койду? Көбөйтүп койду. Ан сайын оорусуна оору кошуп койду. Валахум азабун алим. Аларга каттуу азап бар. Бима кану якзибун айткан жалгандары үчүн дейт. Ва иза кыйла лахум ла туфсиду фил арди қалу иннама нахну муслихун. Эгерде аларга айтылса, ey паланчы, ey пустанчы, жердин үстүнө бузукулук таратпагыла десе, алар айтат, биз жердин үстүн оңдоп атпайбызбы деп айтат. Ала иннахум хумул муфсидуна валакин ла яшурун. Мына ошолор чыныгы жердин үстүнө бузукулук тараткандар, бирок өздөрү байкабай атат дейт. Көрдүңүздөрбү, мына мунафыктардын сыпатын Аллах субханаху ва таала баяндайт. Ва иза кыйла лахум амину кама амана ан-насу. Эгерде аларга адамдар сыяктуу сиздер дагы ыйман келтирбейсиздерби деп айтса, колу анумину кама амана суфаха. Биз мол акылы кем адамдар ыйман келтиргенде биз дагы ыйман келтиребизби? Биз адамдардын элитасыбыз деп айтышат дейт. Караңыз, субханаллах. Ала иннахум хумул суфаха валакин ла я'ламун. Мына ошолор чыныгы акылсыздар, бирок ал нерсени өздөрү билишпейт дейт. Ва иза лакул лазина аману колу аманна. Эгерде алар ыймандууларды жолуктурса, эмне дейт? Жанагы ыйман деген маскасын кийип алат. Биз дагы ыйман келтирдик дейт. Ва иза халау иля шаятинихим колу инна маакум. Эгерде шайтандардын алдына барган болсо, биз сиздер мененбиз, биз аларды жөн эле ушундай алдап жүрөбүз деп айтышат. Биз силер мененбиз, биз чындап силер мененбиз деп айтат дейт. Акыйкатта жүрөгү менен өзү алар шайтандар менен. Ал эми денеси менен мусулмандар менен. Көрдүңүздөрбү биртуандар? Денеси менен мусулмандар менен, жүрөгү менен капырлар менен. Колу инна маакум инна нахну мустахзиун. Биз болгон аларды шылдыңдап атабыз. Жөн эле шылдыңдап алардын арасында жүрөбүз дейт. Аллаху ястахзиу бихим ва ямуддухум фи тугьянихим я'махун. Аллах алардын үстүнө шылдыңдады. Жана алардын ушундай адашуусунда Аллах субханаху ва таала аларды калтырып койду дейт. Bir tuanдар, мына мунафыктар. Көрдүңүздөрбү? Булардын азабы bir tuanдар түбөлүктүү тозок. Аллах субханаху ва таала ушундай деп алардын ушундай сыпаттарын баяндады. Эми алардын кээ бир аламаттары бар bir tuanдар. Ошол аламаттардын бирөөсү шек. Алар Аллах таалам түшүргөн нерсеге шектенишет. Иман келтиришпейт. Аллах субханаху ва таала Куранда ушундай деп баяндады. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. Жүрөгүндө шеги бар адамдар, Аллахка жана акыретке ыйман келтирбеген адамдар сенден уруксат сурайт деп айтты. Аллах таалам буларды жүрөгүндө шеги бар деп сыпаттады. Ошондой эле булар Аллах тааламдын өкүмүнө, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өкүмүнө жаман көрөт. Бул жөнүндө дагы Аллах субханаху ва таала Ниса сүрөсүнүн 60-61 аятында баяндайт. Андан кийин булар ислам üstön bolup musulmanlar жеңишке жетүүсүн жакшы көрбөйт. Балким тетирисини жакшы көрөт. Musulmanlar жеңилип, musulmanlar кор болуп жашоосун жакшы көрүшөт. Сыймыктанат, сүйүнөт ошол учурда. Мусулман үммөтүнүн жеңишке жетүүсү аларды ачындырат bir tuanдар. Карасаңыз, Аллах субханаху ва таала ушундай деп сыпаттады. Ва иза лакукум колу аманна. Силерди жолуктурса, биз ыйман келтирдик деп айтат. Ва иза халау адду алейкумул анамила. Эгерде өздөрү жалгыз калса, бармактарын тиштейт, шунчалык силерге жеткен жеңиш себептүү дейт. Мусулмандарга жеңиш жетип калды деп бармактарын тиштеп, бармактарын чайнап салат дейт. Аллах субханаху ва таала айтат: "Кул муту би гайдикум." Эми өлүп бериңиздер. Айткандай Мухаммад, ошол ичиңиздердеги ушул оору менен, көрө албастык оору менен өлүңүздөр деп айтты кыдай Мухаммад деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам буйруду. Инналлаху алимун бидати судур. Аллах таалам жүрөктө болуп жаткан бардык нерсени билүүчү дейт. Ин тамсаскум хасанатун тасухум. Силерге бир жакшылык жетсе, мунафыктар ооруп калат, жүрөгү ооруп калат, силерге жакшылык жетсе дейт. Караңыздар, мусулман үммөтүнө жакшылык жетсе, мунафыктар ооруп калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бадырда утуп алганда, Бадырда мусулмандар жеңишке жеткенде, мунафыктар не болду? Жүрөгү ооруду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана мусулман аскерлери Ухудта утулуп калганда, жүрөгүнө май тамды, чырагына май тамды, шунчалык курсант болду. Көрдүңүздөрбү, мына мунафыктардын сыпаты. Ва ин тасбиру ва таттаку ла ядуррукум кайдухум шай'a. Эгерде сабырдуу болсоңуздар жана таквалуу болсоңуздар, алардын зыяны сизге, алардын айлакерлиги сизге эч кандай зыян тийгизбейт дейт Аллах субханаху ва таала. Инналлаха бима я'малуна мухит. Аллах таалам ар бир алардын кылып жаткан нерсесин уруп туруучу дейт.
Ошондой эле булардын сыпаты мусулман үммөтүнө фитна таратуу, ызы чууну таратуу. Ушундай нерсени жакшы көрөт. Мусулман менен мусулманды уруштуруп коюуну, мусулман менен мусулманды араздаштырууну, мусулмандардын ичинде жалган кабарларды таратууну, мусулмандардын ушундай көңүлү чөгө турган маалыматтарды таратууну, ушундай нерсени аябай жакшы көрүшөт алар. Караңыз, пайгамбар саллаллаху Аллах субханаху таала ушундай деп сыпаттады: "Лау харажу фикум ма задукум илля хабала". Эгер алар сен менен чыкса дейт, согушка чыкпайт эле өзү, коркок калар. Бирок кокса алар сен менен согушка чыгып калса, силерге мындайча айтканда зыяндан башка эч нерсе кошуп бербейт дейт. Вала аудау хилалакум ябгунакумул фитната ва фикум саммауна лахум. Эгерде силердин араңарга кирип барса, алар фитна таратат. Андан башка эч нерсе кылбайт. Эң ачынарлуусу, силердин араңарда ошолорду угуп, ошолорду эришип кеткендер дагы бар дейт Аллах субханаху таала. Дагы бир сыпаты мусулмандардын душмандарын жакшы көрөт дагы, мусулмандарды эмне өзүнө жаман көрөт. Мусулмандардын душмандарына мусулмандарга каршы жардам берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагында Бану Надир деген ушундай еврейлердин ушундай кварталы болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кыянаттык кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошолорду чыгарабыз деп турганда, ошол мунафыктар чуркап келип, мунафыктардын башчысы Абдуллах ибн Убай ибн Салул чуркап келип, "Мен сиздерге жардам беремин. Коркпоңуздар, келе берсин. Мухаммад өзүнүн аскери менен келе берсин. Мен силердин далыңардын артында туруп беремин" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аскерин алып келгенден кийин жанагы келбей коёт. Көрдүңүздөрбү? Мусулмандарды шылыңдайт, мусулмандарды ошол нерсе шылыңдоо алардын чырагына май тамдырат. Андан кийин Аллах субханаху таала ва иза кила лахум таалау ястагфир лакум расулуллах. Келиңиздер, пайгамбар силерге истигфар айтат десе, лау руусахум ва раайтахум ясуддуна ва хум мустакбирун. Жок деп, жок айтпай эле койсун, бизге кереги жок деп, алар текеберленген абалда башын тартып кетет дейт. Текебер болушат. Мунафыктардын сыпаты бир туугандар. Дагы бир сыпаты намаздарды окуганда окуйт намаз. Намаз окубайт деп айтпайбыз, намаз окуйт бир туугандар. Бирок окуганда жалкоолук менен окуйт. Аллах субханаху таала ва иза қому иля солати қому кусала юрауна наса ва ла язкуруна Аллаха илля қалила. Адамдар көрүш үчүн намаз окуйт дейт. Эгерде намазга турса, адамдар көрсүн деп. Шу фаланчы намазга чыгып атат экен деп айтсын үчүн, анан ошо намазга турганда Аллах тааламды ла язкуруна илля қалила өтө аз эскерет дейт. Бир туугандар, ушул сыпат сиз менен бизде бар болуп жүрбөсүн. Намазыбыз соода базарда алыш бериш болуп калбасын бир туугандар. Мунафыктардын сыпаты бул. Мунафыктар намазда турганда Аллах тааламды эскерет эле, эскербей койбойт эле. Эскерет эле, бирок өтө аз эскерет эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам асқалу солати алал мунафиқина солатул аша ва солатул фажр. Эң оор намаз мунафыктар үчүн багымдат жана куптан намазы деди. Багымдат жана куптан намазы буларга өтө оор. Себеби эмне? Булар ушул убакта уктайт. Уйкусу шунчалык жакшы көргөндүктөн ыйманы жол бербейт ошол адамдын уйкусун таштап багымдатка чыккандыгына. Эң акыркы сыпаты бир туугандар, ушун менен жыйынтыктайбыз иншаллах. Аллах жана анын расулуна аза берет. Аллах жана анын расулуна аза берет. Ушул алардын сыпаты. Минхумул ладина ю'зуна набий. Алардын арасында пайгамбарга аза бергендер бар деди. Иннал ладина ю'зуна Аллаха ва расулаху ла'анахумуллах. Аллах жана пайгамбарына аза бергендерди Аллах таалам налаттады. Фид дунья вал ахира. Бул дүйнө жана акыретте. Адда лахум азабан мухина. Аларга каттуу азаптарды даярдады Аллах субханаху таалам дейт. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. Момун мусулман жана момун мусулман аялдардыга эч бир себепсиз эле зыян бергендерге дагы Аллах субханаху таала ушундай эмне азаптар даярдады жана эмне кылды дейт? Фақад ихтамалу бухтана ва исма мубина. Өтө чоң күнөөлөрдү иштешти дейт. Ошолорго азап берип атып. Демек, бир туугандар, момун мусулманга жана момун мусулман аялга азап берүү дагы бул мунафыктардын сыпаты. Аллах субханаху таала сизди бизди ушул тозокко алып келе турган сыпаттардан өзү аруу кылсын бир туугандар. Тозокко алып келе турган сыпаттар албетте төөлүктү алып келе турган сыпаттардан биринчи коргонуу сурайбыз. Андан кийин ушул бир убакыт болсо дагы алып келе турган сыпаттардын дагы бардыгынан коргонуу сурайбыз. Аллах субханаху таала сиз менен бизди
ушул жерде чогулткан сыяктуу бейиштин төрүндө Фирдаусул Алада пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бирге чогултсын. Бир туугандар, Аллах субханала таалам калган Рамазандын күндөрүнө сизге, бизге, жашообузга, убактыбызга береке берсин. Таат ибадатыбызга береке берсин. Калган күндөрдү эң сонун ибадатта өткөзүүгө Аллах таалам тауфик берсин. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.